Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Arvаңыздар, барсыздар ба? Барыңыздарға Аллах Тааланың мейірімі, тыныштығы, берекесі түсіп тұрсын. Гөніміш адатқа айланғандай елі, Рамазан сабақтары сіздер менен. Бұл жолқы Иық Рамазан айдың алғашқы сабақтарының темасы ата-енемсіз Рамазан. Білесіз бе? Ата көз жұмыса, демек адам баласының омыртқасы сынды. Ата көз жұмыса, бет алдынан бұрын чапқын ызғар суық шамалға жалғыз жайдақ атты меніп, жұқа киініп шыққан сияқты елесіз. Атап өтсе, нөшірлеген жамғырда үстіңіздегі жаңы киім көл шал болып, чатырсыз суға малынған инсансыз. Атап өтсе, шындап айтқанда, үйдің шыбын тиреп тұрған түркүк, же жалпысын қармап тұрған ұстын құлағаны. Ене көз жұмса, жүрек делінгені. Мұрдағыдай қалаған жерде ұқтап қалғаныңызда, ақырын білгізбей келіп, қалың жуырқанды жауап кете тұрған инсан жоқ. Ене көз жұмса, гүлді дастарқан жайылып, дүйім тамақ қойылғаны менен негедір тамақтың дамы дастарқандың көркі жоғалғандай. Андықтан ислам алымдары жетімдік ал екі түрді. Ерезеге жетелек балдардың ата-енесі өтіп кетсе, алар чындап ата-енесін жоғытты. Алар чындап ата-енесін жоғытты, анкені аларда жетімдік деген статус бар. Шариат өзі өлчеп берген, чектеп берген чынығы жетімдік бар. Алар кімдір бүрөнің қамқордығына мұқтаж. Алар чындап атасы менен апасын жоғытты. Ақылына кіріп, балағат жашынан өтіп, баралына жетіп, ерезе жашына жетіп қалғандан кейін, мейлі ал 30-40, мейлі ал 50-60 құрағына жеткенде, же атасынан, же апасынан айрылса, демек ал чындап атасы менен апасының батасын жоғытты. Алқышын, разычылығын, мейірімін. Алар дайым титреген, қалтыраған қолдарын көтеріп қылғандағы дуасын жоғытты. Андықтан сүйікті бір туған. Бірлемен емес, мен сияқты ечендеген момы мұсылмандардың көпчүлігінің же атасы, же апасы екөнін бірі. Же ата-енесінің өкөсі тең, азыр қара жер жамынып, марқұмдар өлкөсінде ардақту ес алуда. Аллах Тааладан сұранарым, Аллахым, барыбыздың өтіп кеткен ата-енелеріміз болса, алардың жатқан жерін бейіш бағы қылғын, жатқан жерлерін бейіш нұры менен нұрдантып, бейіш жыты менен жыттантқын, қабырларын кенен жана нұрду қылғын, деп сұранам. Тирүүлері болса, мейлі өтіп кеткендер де болса, қол көтеріп алақан жайып, сұхыр дастарқанында, мейлі ифтар дастарқанында тұрғанымызда,
ушул дуаны унутпагыла. Раббирхамхума кама раббаяни сагира. Раббим, наристе мезгилимде маңдайымдан сылап, аркамдан таптап, апамдын койну мен үчүн бешик, атамдын моюну мен үчүн уна жана улоо болуп, мага мээримдерин төгүп тарбиялаган сыяктуу, эми сен аларга өз ырайыңың менен мээримиңди жаадыр деген дуаңарды унутпагыла. Аллахым, наристейлигимде мага мээримин төгүп тарбиялаган ата-энеме эми ырайымың менен кечиримиңди жаадырып, өз мээримиңе алгын деген дуаны унутпагыла. Атабыз менен апабыз наристелигибизден бизди ханзада кылды. Ооба, ханзада кылды. Өздөрү кийбеген кийимди кийгизди. Өздөрү ичпеген суусундукту ичирди. Өздөрү барбаган жака бизди барып кел деди. Өздөрү көрбөгөн нерсени бизге көрсөттү. Кашыңарда атаңар менен апаңар бар. Үңкүйүп төрөңөрдүн бир бурчунда отурат. Кимиси каттуу сүйлөп коёр экен деп, улам керек болсо небереңерге чейин кошамат кылып, силердин уулуңар менен кызыңарды, керек болсо уулуңар менен кызыңардын уул кызына дагы баш ийип кошамат кылып отургансыйт. Ата-энебиз бизди жаштыгыбыздан ханзада кылды. Келгиле биз аларды падышадай кылып мамиле кылалы. Улам суроосун кайра угуп түшүнгүсү келген ата-энебизди түшөнбөйт экенсиз да деп кагып силкпей, ооба ата, дал ошондой, ооба апа, туура айттыңыз деп жакшы мамиле кылайлы. Анткени биз наристе мезгилибизде бир суроону атабыз менен апабызга 30, 40, 50 жолу берсек деле, алар сүйүнгөн абалда, кайра кубанышкан абалда бизге жообун туура, так, даана жооп беришкен. Ооруканада жаткан адамды элестетиң. Бардар инсан ооруканага жатып калса, аны көргөндөр арбын. Бирөөсү еттүү тамак алып барат, бирөөсү таттуу алып барат, бирөөсү жер жемиш алып барат, бирөөсү суусундук алып барат. Айтор колуна кирген, сатып алганга алы жеткен, базардагы бар нерсенин жана дарыгерлер уруксат берген нерсенин баарын алып барышат. Ошол учурда ошонун жанындагы, ошол палатадагы же кошуна палатада бир инсан бар. Ага аптасына бир жолу бирөө барат, ал дагы эптеп кичинекей идишке жылуу гана тамак куюп барат. Же 10 күндө бир барат, же таптакыр кабар алчуусу жок, ал ошол оорукана тагырагы шифакананын эрте менен түшүндө жана кечинде берген тамагына гана муктаж. Маркумдар өлкөсүндөгү маркумдардын катарын толуктап, бизден мурда Аллахтын алдына сапар тартып кеткен атабыз менен апабыз да дал ошол сыяктуу. Биздин бир күндө окулган 5 убакыт намаздан кийинки кылган дуабызга алар ушунчалык муктаж. Бизге шифаканага көргөнү келгенде жүзүмүн жүзүмдөй, бананын банандай, шорпосун шорподой, күрүчүн күрүчтөй коюп, жаныбыздагылар менен бөлүшүп жейбиз, аларга мактанабыз, момуну тиги алып келтир, момуну бул алып келтир деп. Керек болсо атабыз менен апабыз дагы биз 5 убакыт намаздан кийинки Аллах Тааладан, Аллахым атам менен апамдын күнөөсүн кечир, аларды бейиштик кыл, кабыр азабынан сакта, тозок азабынан сакта, бейиштик кыл, мүрзөсүн ушунчалык кенен кыл, көз курчу жетпей кала турган деңгээлде деп кылган дуабыз аларга кудум чоң табакка бир нурдуу белек салынып жөнөтүлүп жаткандай барат. Жанындагы маркумдарга кадимкидей мактанат. Биздин кылган садакабыздын, чыгарган кайрымдуулугубуздун, айткан истигфарларыбыздын, айткан зикирлерибиздин, окуган тилаваттарыбыздын сообу атабыз менен апабыздын мүрзөсүн сөзсүз түрдө нурдантат. Биз бүгүн ушинтип атабыз менен апабызга
ыйык Рамазан айдын босогусунда ушинтип мыкты белек кыла турган болсок, демек биз аркабыздан биз да маркумдар өлкөсүнүн катарын толуктап калган учурда бизди эстей турган эң мыкты перзенттер тарбияланып келатат. Бир учурда эски дасторконун салып болсо дагы акырын басып деле берекелүү кадам таштап ифтар дасторконун таптакыр башка өңүттө гүлдөп, анан коомай гана отуруп кел кагылайын, Кудай Тааладан сураналы деп титиреген колдорун көтөрүп биз үчүн, жалпы бир туугандарыбыз үчүн дуа кылган атабыз жок азыр. Күндүзү катуу иш жасап, чарчап, чалыгып, сухур дасторконуна турууга алыбыз жетпей турган учурда акырын аркабызды таптап, самайыбыздан сылап, чекебизден сүйүп, тура кой кагылайыным, тура кой, таң атып баратат. Эчкур десе даамсыз балчы, ке бир урутам суу жутуп алчы деп эркелетип ойготкон апабыз жок. Элестет, атабыз менен апабыз жок. Азыр сиз анын ордуна перзентиңизге ата-эне болуп калдыңыз. Атаңыз отурган жерге отуруп калдыңыз. Атабыз менен апабыздын Аллахтын алдына баргандагы биздин моминтип ууштап топурак салып атканда, үстүнөн үймөктөлүп топуракты үйүп, Кур'ан тилават кылып, 7 же 40 кадам басып бери жылгандан кийинки атабыз менен апабыздын Аллах Таалага жалынып, жалбарып айткан биринчи эле сөзү ушул. Аны Аллах аятта мынтип келтирген. Астагфирулла билlah. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. Sadakallahul azim. Allah men bergen ырыскылардын эң мыктысын, адалын, өзүңө жакшы көрүнгөндөрүнүн жарымын колунда жокторго, жетим жесирлерге, супарасында уну жок, дасторконда наны жокторго берип, бөлүш тамагыңдан. Кайрымдуулук кылып, эртеңки сапарыңа камылгаңды кыл. Тирүүсүңбү? Садака кылып кал. Кайрымдуулук кылып, жакшы иш жасап кал. Тирүүлүк учуруңдагы жасаган кайрымдуулугуң эртең барып жалгыз жата турган мүрзөңдүн чырагы, деди Аллах. Мына Аллах эскертти. Биз тирүүбүз кагылайын. Азыр мен тирүүмүн, сиз да тирүүсүз. Ооба, тирүүсүз. Ошон үчүн сиз угуп атасыз менин сөзүмдү. Мен тирүү болгондугум үчүн мен сүйлөп атам. А сиз тирүү болгондугуң үчүн менин сүйлөгөн сөзүмдү кадыресе угуп атасыз. Allah öz ayetine estağfirullah. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. Sadakallahul azim. Men bergen ырыскынын эң мыктысын, адалын, өзүңө ушунчалык керектүүсүн бөлүш, бер, сарпта, кайрымдуулук кыл, садака кылып кал. Ушул берген азыркы тирүүлүгүндө чыгарган кайрымдуулугуң жана садакаң эртең өзүң барып жалгыз жата турган мүрзөңдүн чырагы. Азыр сен көпчүлүктүн арасындасың. Жубайыңдын, аялдар болсо, жолдошуңдун, уул кызыңдын, күйөө балаңдын, келиниңдин, бир туугандарыңдын астындасың. Ошолордун көптүгү менен мактанып, машырланып, кайрымдуулук кылганды унутуп калба. Анткени баары бир күн келет, жалгыз жатып каласың. Эч ким сиздин мүрзөңүзгө чырак алып барбайт. Эч ким желдеткич алып барбайт. Эч ким астыңызга калың төшөк салбайт жуур. Эч ким үстүңүзгө калың жууркан менен жаппайт. Эч ким башыңызга жумшак жаздык да койбойт.
Eç kim SMS жазып кабар албайт. Дал ошол үчүн жер астына киргендеги маркумдун Аллахка алгачкы айткан сөзү Астагфиру билlah. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم. Biz koyduk markumdu, söğüktü жерге koyduk. Biz uyumuz tartıp oturup атабыз кандай инсан эле, апабыз кандай аял эле деп көпчүлүктөн көзүбүздү жашылданта, каканактатып, көз жаш кылып суранганбыз. Алар баары бир озан жакшы инсан эле. Кудай мээримин алсын деди. Анан Кур'ан тилават кылып Аллах Тааладан атабыз менен апабызга кечирим сурап кайтканбыз. Элдин алдына түшүп, катуураак өкүрөйүн, атама күйгөнүмдү, энеме күйгөнүмдү үнүм менен билгизип коеюнчу катуураак өкүрүп деп келгенбиз. Ушунчалык атабыз менен апабызды жакшы көрөт экенбиз, эмнеге жанында жата алган жокпуз? Эч кимибиз жата албайбыз. Эртең биз өткөндөн кийин кара чечекей уулубуз менен кызыбыз биздин жаныбызга барып жата албайт. Ошол себептен маркум мына бул жерде маркумдун тили менен Аллах мынтти: ушинтесиңер бенделерим, ушинтесиңер, ушинтип айтканга чейин тирүүлүгүңдө жасап кал мен айткан нерсени, деди Аллах. Астагфиру билlah. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. Biz кеткенден Аллах Таала Мункар жана Накир периштелерин жөнөтүп, ага жан киргизип, сурак собол кылыш үчүн жөнөттү эки периштени. Турду. Караңгы мүрзөгө киргенин анык укту. Азыр мына чекеңизди чымчысаңыз, өзүңүздүн чымчыганыңызды сезгендей, biz жерге койгон атабыз менен апабыз да колдорун алмаштырды. Ол жак бул жагын кармады. Ооба, мен өлдүм да, мына азыр кайра жан киргизилди, кайра тирилдим. Сурак собол үчүн тирилдим да. Деп ошондо жалынып, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ey Rabbim, ey Rabbim, senden soranıç. Senden soranıç ey Rabbim. Uşul üymülöktөнгөн topuraktı kazıp çıkıp keteyin. Kayra jarık dünögө çıkkanга maga bir mümkünçülük berçi ey Rabbim. Başka hiç nerse surabayım. Suranbayım, tilenbeyim. Bir gana suragım uşul. Uşul жерден çıgarçı meni. Çıgayınçı jarık dünögө. Men emi düşündüm, ölümdün bar ekenini emi bilip atpayım bu. Ey Rabbim, boldu. Akırkı suranganım uşul bolsun. Senden tilengenim, jalbarganım uşul bolsun. Çıgarçı men uşul жерден. فَأَصَدَّقْ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Eğer men uşul жерден çıgarsan, çıgıp ele baylığımdı, jerimdi, üyümdü, akçamdı, atımdı, törtülük malımdı, emnege çıksam barın, فَأَصَدَّقْ. Senin ıraçılığın üçün kayrımdılık kılayın. Emni üçün uşul markum hacga barayın, umra kılayın, Kur'an jattap alayın, namaz okup alayın degen yok. Emni üçün? Antkeni kabırdın içinde markum üçün en kerektүү nur, en kerektүү jarık çırak al tирүүлүгүндө çıgarıp koygon, öz üçün kamılga kılıp berip koygon kayrımdуулугу. Je anın atынан urpagı uul kızı bergen kayrımdуулугу. Karang. Fe-as-saddaq. Sadaka kılayın dedi. Emni üçün namaz okuyun degen yok. Emni üçün hacga barayın. Emni üçün umra kılayın degen yok. Antkeni sadaka bul. Mürzönün için uşunçalık mıktı jarıta turgan, astına jumşak töşök, bastına jumşak jastık, alemi üstüne kalın, üşübөгүдөй, ысыбагыдай болгон көрпөчө.
وأكن من الصالحين. Кайрымдуулук кылайын дагы, салихтерден болуп таанылайынчы мен дагы. Салихтерден, таквалардан, эң мыкты инсандардын тобунан болуп таанылайынчы, я Рабби. Ушуга чейин битирлик кылып келдим. Ооба, бакылдык кылдым, сараңдык кылдым. Бер десе бербедим. Зекетиңди бер десе эмнеге берем деп аларды кекеттим. Бул меники да дедим. Кайрымдуулук кыл десе ушунчалык тырышып атып, акчамдын эң эскисин, анан жыртыгын бердим. Бергенден кийин да милдет кылып жүрүп анын сообун кетирдим. Ey Rabbim, meni tirilt, kayra usul жерден çıgar, maga bir mümkünçülük berçi ya Rabbi. Çıgarım menen men kayrımdуулuk kılam. Çıgarım menen men kayrımdуулuk kılam. Dedi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem markum özünün tirүү mezgilinde же анын атынан тирүүлөрдүн кылган кайрымдуулугунун көлөкөсүндө гана ырахаттанып көлөкөлөйт деди. Учурдан пайдаланып бу сапар ыйык Рамазан айдын Рамазан сабактарындагы биринчи сабагыбызда келгиле. Бирле менен эмес. Баарыбыздын жакындарыбыз көз жумган. Эскерте кете турган нерсе мүрүбүзгө табутка салып, мүрзөгө көтөрүп бардык эчендеген сөөктү, маркумду. Бирок мүрзөнүн кире беришинде эч качан эшигинин үстүндө карыялар, картаңдар жана оорлуулар үчүн даярдалган орун деп жазылган эмес. Алт саны аман, ден соолугу чың, 10 күннөн бир күнү ачыл элек жигит менен турмушка чыгам деп көшөгөн үстүндө болочок күйөөсүнө жасанып сулууланып отурган кыз дагы, үйлөнөм деген жигит дагы бир күн өлөт. Мансабына, байлыгына манчыркаган дагы бирөө өлөт. Эми гана ыңалап жарык дүйнөнүн абасын эми жутайын деп эненин жатынан жерге түшкөн наристе бир-эки дем алып алды өлүшү мүмкүн. Анда эмне күнөө? Аллах жазды. Өлөт деди, өлдү. Демек кагылайын мүрзөдө оорлуулар үчүн, карыя картаңдар үчүн деген жазуу жок. Бир күн мен да кетем, ошондо ыйык Рамазан ай келгенде жаңыдан чыккан Рамазан сабактары бир отоло токтойт. Андыктан келгиле. Ушул Рамазанды башкача бир эстафета менен өткөрөлүчү. Жандуу кылып, өзгөчө кылып, өткөнкү ыйык Рамазан айдан таптакыр башкача ага окшош болгондой кылып. Мен баштадым. Ооба, мен баштадым. Ким мага кошулса, анда экрандын ылдыйында сиздер үчүн атайын телефон номерлер жазылат. Келгиле. Бир акция кылып, бир марафон кылып, ошол номерге ким каалашынча акча жыйнасын. Ыйык Рамазан айда баарыбыз колубуздан келген суу, курма, шириндик, таттуу нерселерди сатып алып, атабыз, апабыздын атынан ифтарлык берели. Кандай дейсиздер? Биз буюрса, мен бар медианын атынан жалпыга маалымдап көрсөтүп, сиздердин жөнөткөн кайрымдуулугуңуздар дагы жүзөгө ашырганга убада берем. Мен болгону себепчи болоюн дедим. Мен атам менен апамдын, үй бүлөмдүн, өзүмдүн атымдан дагы кайрымдуулук кылам. Сизчи? Даярсызбы? Анда кеттик, чамдаңыз. Укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Аллахым баарыңыздардан разы болсун. Эртеңки тута турган орозобузду Аллах таалам баарыбызга жеңил кылсын, жана кабыл кылсын. Рамазандагы кылган дуаларыңыздарды, чыгарган кайрымдуулугуңуздарды Аллах таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Бар болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи
ve berekatuhu.